Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ала Толаев программасы энергетиктер Баткендеги электр тармактарынын инфраструктуралык объектилеринин калыбына келтирүү иштерин дагы да улантып жатат. Белгилей кетели, аймакта трансформаторлар жана аба чуагылары жарактан чыккан болчу. Биз мына ушул багытта кененирээк Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун диспетчердик кызматынын жетекчиси Улан Абдрасуловдон маалымат алабыз. Улан Токтобаевич, дагы бир жолу арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Мына сентябрдын ортосунда жарактан чыккан электр чуалгылары, подстанциялар калыбына келтирүү иштери дээрлик жыйынтыкталып, 10 миңден ашык абонентке электр жарыгы кошулду. Кененирээк ушул оңдоп түзөө, жалпы эле Баткен облусундагы күз-кыш мезгилине болгон даярдыктар, электр объектилеринин калыбына келтирүү иштери тууралуу сиз маалымат берсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Бизде өзүңөргө белгилүү болгондой эле баягы сентябрь айынын ортосундагы Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан кайгылуу окуулардан кийин биздин энергетика тармактарына аябай зыян келген. Ал жерде жанагы ок атуулардын негизинде биздин аба чуалгылар жана көмөкчү ордондогу трансформаторлорубуз жарактан чыккан. Ошол учурда жалпысынан алганда бир 13.235 абонентибиз электр энергиясы жок калган. Жанагындай ар кандай жараксыз иштен чыккан үчүн. Ошол күндөн бери эле жанагы кичине жаңжал токтоп, андан баштап эле 1-2 күндөн бери эле ошол биздин энергия компаниядан ошол жерде жергиликтүү кызматкерлери жана башка филиалдардан барган адистер менен чогулуп, ошол калыбына келтирүү иштерин баштаганбыз. Ошондон бери азыркы учурда болсо бүт инфраструктураны баарын электр энергия жагын калыбына келтирдик деп айтсак болот. Бир гана нерсе жанагы ошол чатактан жараксыз болуп калган үйлөр бар экен, 519 үй деп атат азыр. Ошол үйлөр жарактан чыгып калганына байланыштуу, ал үйлөргө азыр электр энергиясы жок. Биз ошон үчүн ал үйлөр калыбына келип, ошол жерге жашоочулар барардын алдында эле биз дагы өзүбүздүн жумуштарды бүтүргөнгө даярбыз. Анын ошонун алкагында эле биздин энергия компания өздөрүнүн жабдууларын даярдап атат ошолорго, счетчиктерди, кабелдерди алып, опоралар болобу, ошолордун баарын дайындап турат. Ошол үйлөр качан калыбына келтирер менен эле биз дагы аларга жарык, жылуулук бергенге, электр энергиясын бергенге даярбыз. Аймакта калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөнгө чейин алдын ала текшерүүлөр дагы жүрдү да, биринчи келтирилген чыгымдар эсептелдиби болжолдуу түрдө? Албетте чыгымдар эсептелүүдө, ал жерде межведомство комиссия иштеп жатат. Ошонун составында энергетиктер дагы бар. Ошолор дагы өзүбүздүн зыяндарды тактап, канча материалдык ошол жоготуулар болгондорун тактап жатабыз. Азыр ошонун алкагында да иш алып барылып жатат. Негизинен сиз атаган ушул подстанциялар, электр баягы чуалгыларын калыбына келтирүү иштери деп атасыз. Ишти жалпысынан кимдер жүргүздү? Мына Кыргызстан улуттук электр тармагы, аны менен биргеликте Баткен облусунда дагы энергетиктер, жалпысынан иш кандай жүрдү? Ушул процесс канча убакытта калыбына келтирүүгө мүмкүн болду? Ошол башталгандан эле негизи ошол жакта жергиликтүү энергетиктер жумуштарды башташкан. Баягы кичине тынчып, биздин баягы коргоо министрлигинин уруксаты менен башталып атты ошол жумуштар. Алар барып, саперлор барып, бир сыйра изилдеп, коопсуз жерлер, могу жерде иштесеңер болот дегенде ошол жактарга барып, биздин жергиликтүү ошол жактагы филиалдын, Баткен филиалынын адистери жана ошондой эле бияктан да чыгып барышкан жардамчылар, башка биздин филиалдардан, Чүй областынан, Ысык көл, Талас областынан, Жалал Абад областынан чыккан биздин адистер да барган. Ошолор да барып, техникалар менен өздөрүнүн ГСМ бар материалдарын алып барып, керектүү материалдар алып барып, техника ошолордун баарын алып барып, ошол жергиликтүү энергетиктер менен чогуу иштерди алып барышты. Баягы жалпысынан негизги жумуштар 3-4 күн ичинде бүттү. Анын калагандары болсо мындай кичирээк же коопсуздуу жерде турган жумуштар гана калып, аларды баягы өздөрүнүн убактысы келгенде ошол убакта жасадык да. Демек, ыкчам калыбына келтирүү үчүн атайын топ бригада ыкчам иш жүргүздү. Бүгүнкү күндө сиз жогоруда атаган
519 үйдү кайрадан калыбына келтирүү үчүн убакыт керектелет. Мына ошондо гана аларга электр энергиясы кошулат экен. Ал эми калган талкаланган үйлөргө талкаланган көмөк чордон чуалгар толук оңдоп түзүүдөн өттү деп айтсак болот. Улан Токтобаевич, биз азыр мына күз мезгилинин 2-нчи айындабыз. Алдыда кыш мезгили турат, күн дагы сууктап калды. Жалпысынан ушул күз-кыш мезгилине болгон даярдыктар өлкө боюнча, анын ичинде ушул Баткен аймагы боюнча маалымат берсеңиз. Ооба, өзүңөргө белгилүү болгондой эле бизде күз-кыш мезгилине даярдоо жумуштары негизи жаздан баштап эле башталат. Март айынан баштап эле өзүбүздүн түзүлгөн пландар бар, графиктер бар. Ошолордун негизинде биз пландалган капиталдык ремонттор, текущий ремонт деп коебуз, ошолорду реконструкцияларды жүргүзөбүз жай бою. Жай бою жүргүзөбүз. Ошону менен азыркы күзгө маал октябрдын бир 15-ине чейин бүт ошол ремонт компаниябыздын аягына чыгып, күз-кыш мезгилине даяр болобуз да. Ошол убакка даяр болуш үчүн азыркы учурда дагы биздин компания тарабынан ушундай комиссиялар уюшулган. Алар барып жер-жердеги биздин филиалдарга, аймактарга барып күз-кыш мезгилине кандай даяр болуптур, кандай ремонттор жүрдү экен, алардын сапатын текшеришет. Ошолорго ал комиссиянын мүчөлөрү болуп биздин эле аппараттын немелер эмес, адистер эмес, ал жерде энергетика министрлигиники бар, жанагы көзөмөл кызматтын эмелер мүчөлөрү бар, холдингдердин энергия холдингдин өкүлдөрү бар. Ошолор баары текшерип, анан жыйынтык чыгарып, ошолорго даяр болбогон, эгерде бир кемчиликтер болсо ошолордун баарын көрсөтүп, аларды болсо кыска мөөнөт ичинде калыбына келтирип туруп, анан кийин күз-кыш мезгилине киребиз деп айтсак болот да. Жалпысынан подстанциялардын штаттык режимде иштөөсүн Кыргызстан улуттук электр тармагы көзөмөлгө алат, Азыркы учурда ошондой бардык 500 киловольттон баштап 0,4 киловольт чыңалуусуна чейинки азыр Кыргыз улуттук электр тармактары ошолорго жооп берет, ошолордун режимдерине, ошолордун иштөөсүнө, ошонун баарына биз жоопкерлигибиз да азыркы учурда. Ошолорду баарын тең ремонттон өткөрүп, сапатын текшерип, анан күз-кыш мезгилин жакшы өткөнгө биз ошол жумуштардын баарын алып барабыз. Улан мырза, негизи эле күз-кыш мезгилине даярдык дегенде бул бир гана энергетиктердин иши эмес, ушул электр энергиясын пайдаланган ар бир жарандын, электр энергиясын керектөөчү ар бир абоненттин дагы мындай бир олуттуу түрдө кадам, ой менен электр энергиясын пайдаланууга болгон бир маданияты, мамилеси болуш керек да. Бүгүнкү күндө ушул электр энергиясын бир гана үнөмдөө эмес, сарамжал эмес, мындай туура пайдалануу милдети дагы ар бирибизде бар. Ушул багытта сизден кандай кеңеш, кандай кеп болот? Албетте азыр бүт дүйнө жүзүндө карап көрсөңөр деле электр энергиянын пайдалануусу өсүшү байкалууда. Биздин алыс барбай эле биздин кошуналарды карап көрсөңөр деле Өзбекстан, Казакстан болобу, Россия бүт эле негизи азыр электр энергиянын пайдалануусу өсүшү байкалууда чоң темптерде. Ошону менен биргеликте эле биздин энергия системада дагы аябай пайдалануунун жогорулашы байкалууда. Былтыркыга салыштырмалуу эле жайкы мезгилин алсак, суткасына бир 3-4 миллион киловатт саатка көбүрөөк пайдаландык да. Анткени күн ысык болуп, жанагы кардалар ар кандай кондиционерлер болуп, ошолорго кошуп жайкы мезгилде потребление чоң болду былтыркыга салыштырмалуу. 35 миллион киловатт сааттын тегерегинде болду суткасына. Ошондо бир 3-4 миллион киловатт саат көбүрөөк да былтыркыга салыштырмалуу. Калган айларда дагы ошондой күтүлүүдө. Азыркы учурда кыш катуу болсо, баягы суук болсо, биздин пайдалануу дагы аябай көбөйүшү мүмкүн. Андай көзөмөлсүз пайдалануулар болсо, биздин жабдууларга ашыкча жүктөрдү алып келиши мүмкүн да. Ашыкча жүк дегенде, ал ашыкча жүк болсо, биздин жабдууларыбыз иштен чыгып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошого жеткизбей, ар бир адам өзүнүн баягы түшүнүп, ошону мындай ресурстарды сарамжалуу пайдаланыш керекин түшүнүп, электр энергиясын экономдуу пайдаланыш керек да. Ал эми электр энергияны экономиялык мындай сарамжалдуу колдонуу деген көп эле жерде азыр айтылып жүрөт, баягы дүйнө жүзү боюнча эле. Ал эми баягы жөнөкөй эле нерселер да, ар бир кишинин. Анткени ар бир үйдү туура жылуулап, терезе эшиктерди жылуулап, кереги жок приборлорду убактысында өчүрүп, ушундай
ушундай жакшы светодиоддук лампаларга алмаштырып мүмкүн болсо, ашыкча жүк деп калдыңыз. Албетте бул кыш мезгилинде боло турчу кубулуш, ага эч ким алдын алып мындай болбойт деп кепилдик бере албайт. Сиз айтып атасыз, мына керектөө канчалык көбөйгөн сайын, киловатт саат дагы жогорулаган сайын керектөө бул кандайдыр бир ашыкча жүктү алып келиши мүмкүн дейт. Эгер ошондой учур боло турган болсо, кандай альтернативдик жолдор бар? Эми биринчи иреттен ошо ашыкча жүк алып келбегенге аракет кылышыбыз керек. Биздин ошондой жүктөр ашыкча жүк болбош үчүн биз дагы быйыл күз-кыш мезгилинде даярдоо учурунда дагы өзүбүздүн жумуштарды алып бардык. Керектүү көмөк чордондорду, мына мисалы эле Бишкек борборубузду электр энергиясы менен камсыз кылган Аларча деген көмөк чордонубуз бар. Ошол жерден трансформатор 200 мегавольт ампердик трансформатор болчу, аны 250 ампердик мегаватт ампердик трансформаторго алмаштырдык. Ал жерде дагы ошондой эле айтып кетсек, Ош шаарында дагы Узловая деген көмөк чордонубуз бар. Ал жерде дагы 125 мегавольт ампердик трансформаторубуз болчу, аны 200 мегавольт ампердикке 250 мегавольт ампердикке алмаштырдык. Ошондой жумуштарды биз алып барабыз, албетте. Бирок элдер дагы өздөрү түшүнүп, жанагындай мен айткандай эле сарамжалдуу пайдаланыш керек да. Эгерде жөнөкөй эле мисал менен айтсак, бир эле автоунаага же автобуска 20 киши отурганга ылайыкталган болсо, 25-30 киши отуруп алса, ал деле жарактан бат чыгат да. Ошондой болбош үчүн биз дагы өзүбүздүн мероприятиялар алып барабыз. Ошолорду кардарлардын может бит башка жанындагы көмөк чордонго которобузбу же алар менен өзүбүздүн лимитке кирүү боюнча пландарыбыз бар, ошолор менен жумуштар алып барып, ошолордун ашыкча жүк болбогонуна аракет кылабыз да. Негизинен ушул абоненттер, кардарлар арасында, калк арасында түшүндүрүү иштери, түшүндүрүү кампаниясы жүрүп атабы бул багытта? Албетте, биздин компанияда андай жумуштар дайыма эле жүрүп жатат. Биз соц тармактарда дагы, өзүбүздүн сайттарда, массалык маалымат каражаттарында дагы айтып, ошондой сарамжалдуу пайдаланып, жанагындай ашыкча жүктөр пайда болбошуна андай өзүбүздүн идеяларыбызды айтып жүргүзүп турабыз. Эми алар элдер түшүнүш керек, анткени жанагындай чыгып калбаш үчүн биз ограничение кылышы мүмкүн да, өчүрүп, анткени иштен чыгып калса бүт ошол жакта бүт энергетиканын система ишке чыгып, баягы баягы былтыр 25 январда болгон сыяктуу системаны аварияга алып келбеш үчүн биз кичинекей кээ бир жерлерде да ограничение кылышы мүмкүн. Ошон үчүн элдер да өздөрү жетип, баягы түшүнүп, ошондой сарамжалдуу пайдаланып, бизге да энергетиктерге жардам бериш керек деп ойлойм. Ошол кыш мезгили келгенде дагы албетте кардын баягы басымдуу массасынан улам айрым бактарактар кулап, чубалгыларга дагы зыян алып келет да. Мына ошондойлорду балким Бишкек Жашыл Чарба ишканасы менен биргеликте иш алып барып текшерип, мына ошондой жерлерде демонтаж, ремонттоо иштери дагы жүрдүбү? Албетте, ал дагы биздин жанагындай аба чубалгыларын эксплуатация кылган өзүбүздүн адистерибиз бар. Алар жаздан баштап эле ошол кайсы бактарактар охранный зона деп коет, ошол линиянын охранный зонасында турган бактарактарды биздин жаратылыш коргоо мекемелери менен биргеликте ошондой бактарактарды кыйып алып, трассаны тазалап дегендей, жанагындай кар жааганда бактар кулап, биздин аба чабууларга зыян келтирбеш үчүн ошондой жумуштарды жайбой эле алып барат, андай жумуштар бар. Түшүнүктүү. Улан Токтобаевич, сизге ыраазычылык айтабыз студияга келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчү, эсиңизге салайын, калыбына келтирүү иштери башталгандан бери жалпысынан Баткенде 13235 абонент кайрадан электр энергиясына туташтырылган. Биз бүгүнкү программада мына ушул Баткен облусундагы энергетика объектилеринин калыбына келтирүү иштери, жалпы эле энерго тармактын күз-кыш мезгилине даярдыгы туурасында кеп курдук. Студиянын мейманын дагы бир жолу эсиңиздерге салайын. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун диспетчердик кызматынын жетекчиси Улан Абдрасулов бизге маалымат берди. Берүүнү Расул Багышбаев жүргүздүм. Саламатта калыңыздар.